жазуучулардын башын бириктирген ишибиз илгери болсун. 1934 кыргыз жазуучулары биринчи ирет съездге чогулган. Анда союздун төрагасы Аалы Токомбаев кыргыз адабиятынын өнүгүшү жөнүндө кеңири баяндама жасаган. Ошол эле жылдын августунда Москвада өткөн бүткүл союз жазуучуларынын биринчи съезди уюштурулган. Ага кыргыз адабиятчыларынан Аалы Токомбаев, Жусуп Турусбеков, Мукай Элибаев, Кубанычбек Маликов, Жомарт Бөкөнбаев, Касымалы Баялиновдор катышкан. Дал ушул дата улуттук адабиятчыларды бириктирген маанилүү окуя болуп калды. 90 жылдыкка арналган маданий саамалык улуттук филармонияда өттү. Ага Минкап төрагасы катышты. Өз сөзүндө ал өзгөрмөлүү заманда балдар адабиятына өзгөчө көңүл бурулуп, өнүктүрүү керектигин баса белгиледи. Ар бир баланын үйдөгү китеп текчесинде 30дан ашык балдар адабиятынан китеп турушу керектигин биз билип эле турабыз. Ата эне, чоң ата, чоң эне күнүгө эч болбосо 15 мүнөт балага китеп окуп бергени менен баланы тарбиялашыбыз керек. Азыркы интеллигенция балдарга өзгөчө көңүл бөлүшүн каалайт элек. Биз эртеңки доордун тагдырын бүгүн чечип жатабыз. Азыркы 5 жаштагы баланын 2040 жылдагы тагдыры мына бүгүн аныкталып жатат. Адабият өлгөнү жок, ал жашашысы керек. Бирок мамлекеттин саясаты бул жерде дагы түп тармары менен бөлөкчө болуш керек. Өмүрүн дал ушул балдар адабиятына арнаган Аман Кармышаков жеткинчектер үчүн 40тан ашык эмгек жараткан. Жазуучу өзгөчө кенже балдарга арнап, табышмактардан тартып тамсилдерге чейин жаратып келет. Мындан бир 5-6 жыл мурун балдар адабиятында мындай бир китептер жок болуп атат, кандайдыр бир өксүктөр бар десек, азыркы жалпы эле коомчулуктун кызыгуусу менен ушул тармакта иштеген ишкерлердин кызыгуусу менен балдар адабиятында китептер көп чыгып атат. Балдар, кыргыз балдар жазуучулары дагы эгерде мындан бир 5-6 жыл мурун акыркы муун мен окшойм деп жүрсөм, жок, азыр менин артымда бир топ жаштар келатат. Жаңы калемгерлер. Демек балдар адабиятынын келечеги кең. Ал эми учурдагы алипенин автору Сулайман Рыспаев согуш мезгилинен бери калыптанып калган балдар адабияты кайрадан жанданып жатканына кубанычта. Замандын өнүгүшү менен балдардын да жомокторго болгон табити өзгөргөнүн айтып, бул жанрдын өкүлдөрү издениш керектигин белгиледи. Эми бу жерде бүгүнкү күн бай илгери өткөн заманда бир абышкы кемпир болуптур деген жомоктор бул эски стилде, элдик стилде албетте. Биз жанагы Андерсендин реалдуулуктан эле келип чыккан жомоктору сыяктуу, жанагы Шарл Перронун жомокторундай бүгүнкү күндөгү реалдуу окуялардан балдардын кыялын өстүргөн жомоктор керек. Себеби кечээки окуя бүгүн жомок, азыркы окуя эртең жомок. Бул өзү жомок деген бул үстүртөн эмес, жалпылап бир образ түзгөн, бир үлгү каарман болгон, сабак болор нерсе жомок болуп эсептелинет да. Мамлекет учурда калемгерлердин ишин илгерилетүү аракетин көрүүдө. Маселен, Жазуучулар союзунун имараты эгемендик алгандан бери алгачкы жолу быйыл оңдолду. Буга мамлекет 2 миллион сом бөлгөн. Мындан тышкары мамлекет союздун баардык карыздарын кечип, ишмердүүлүк үчүн 15 миллион сом бөлүп берген. Бүгүнкү салтанатта да Минкап башчысы жазуучуларды колдоо үчүн көрүлүп жаткан бир канча пландарды тизмектеди. Мындан кийин Ала Тоо журналы чыгып баштайт, мындан кийин китеп чыгарууга чоң колдоолор көрсөтүлөт. Мындан кийин биз адабиятты сан ариптештирип баштайбыз. Мындан кийин ошол мамлекет менен биргелешип жаңы долбоорлорду жана жакынкы 5 жылда кыргыз адабиятынын стратегиясынын өнүгүшүн иштеп, долбоорун иштеп чыгуу тапшырылды. 4 жылдан бери жазуучулар арасында республикалык алтын калем сынагы уюштурулуп келет. Максаты кыргыз тилин даңазалаган мыкты чыгармаларды аныктоо. Бүгүнкү мааракеде сынактын быйылкы жыйынтыгы чыгып, татыктуулар тандалды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жазуучулар күжүрмөндүүлүк менен иштеп атат. Мен аны мындай бир коркпой жазганбай эле айткым келет. Мынакей ошолордун жыйынтыгын көрсөтүү маселеси, китептерин катарма-катар чыгаруу, окурмандарды тартуу, окурмандарды көбөйтүү маселеси алдыда туруп атат. Анан эми жеке бүгүн ушул торколуу тойдун оропарасында мага поэзия боюнча алтын калем сыйлыгынын ыйгарылганына ыраазычылык билдирем. Социалдык саясий изилдөө институтунун ага илимий кызматкери. Сынактан тышкары калемгерлерге министрлер кабинетинин жана жогорку кеңештин сыйлыктары тапшырылды. Сезим Сагынбекова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.